Көкжардан ушул таунхаус сатылат. Южный магистраль 7-апрель көчөнүн кесилишине жакын жерде жайгашкан. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу объект Көкжарда жайгашкан. Баруу үчүн Южный магистраль жана 7-апрель көчөнүн кесилишинен чыгышты карай жүрөсүздөр. Катардагы экинчи көчө Коңгуросмон көчөнүн оңго бурулсаңыздар, сатылуучу объект жайгашкан туугандар. Сатылуучу объекттин көчө тарабы дарек Көкжар Коңгуросмон көчөсү 108-даректе жайгашкан. Мынакей жолдор асфальт, электр энергиясы, природный газ, суу бар экен. Андан ары мектеп боюнча айтсак, мектеп бала бакчалар, мечит бар туугандар. Бул жерде билимкана, магистраль 7-апрель көчөнүн кесилишинде. Жана ошондой эле жакын каракта домофондору, видео наблюдение полный коюлат экен туугандар. Мынакей бул короосу туугандар. Бүгүнкү чыгыштагы таунхаус. Мынакей бул четки болуп калат туугандар. Так, анан короосунда машина койгонго жайлары, бул жагынан жашыл зоналары баары болот экен. Могу жерде балдар ойногон аянтчасы жана ошондой эле аркы төрүндө очоканасыга чейин бүтүрүлөт. Могу жактагы үйлөрдүн ички ремонт бүткөндөн кийин бул жактар полный туугандар бүтөт экен. Бул жак азыр проекциясын экранга сүрөттөрүн калтырам, ушул сыяктуу болуп бүтөт экен туугандар. Андан ары бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу таунхаус мынакей. Ушул аянты 211 квадрат метр, стенасы кирпич, 2 этаж туугандар. Могу жерден бул жагы болуп калат. Сырткы фасады бүтүрүлгөн, базалит менен сырткы тарабынан жылууланган туугандар. Анан алдыран бул жагында жашыл зонасы тараптарында. Эми сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги. Бул сатылуучу объектибиздин кире бериш прихожкасы туугандар. Түз кирсек калган бөлмөлөр, экинчи жазып кеткен тепкичтери. Киргенде эле оң тарапта болсо, бул жерде мындай чаканыраак бөлмөсү. Кааласаңыздар кабинет, кааласаңыздар балдар бөлмөсү катары колдоносуздарбы туугандар. Анан ички тарабы ушундай ПСО. Өзүңүздөр вкусуңуздар менен каалагандай ремонт кылып алсаңыздар болот туугандар. Жалпысынан 211 квадрат метр деп айттык, мынакей этаждуулар мындай монолит болуп калатпы, плит болуп калатпы, ушундай болуп бөлүнгөн. Андан ары бул жерде ушундай чоң зал экен. Анан каалаган киши могу жерлерин атайын калтырып коюптур. Калсаңыздар бөлүп туруп туугандар. Өзүнчө бул жакта бир бөлмө, бул жакта бир бөлмө кылып колдонсоңуздар болот. Кааласаңыздар могу жакта да калсаңыздар бөлүп, калсаңыздар бөлбөй жалпысынан чоң ушундай бөлмө катары деле колдонсоңуздар болот туугандар. Кыскасы өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен келип, ушул жерлерни өзүңүздөрдүн проектиңиздер менен жасасаңыздар болот экен. Электр энергиясы полный киргизилген, электропроводдор полный тартылыптыр. Мына түштүк тарабынан бул жагынан терезеси. План боюнча бул жери бул жагы кухня болуп калат экен туугандар. Анда келип өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Отопление, газовый котелдору орнотулган мынакей туугандар. Газовый котел орнотулган. Калсаңыздар теплый пол, калсаңыздар батареяларды коюп алсаңыздар болот. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Бул экинчи этажы. Бул жакта жанагы спальня бөлмөлөрү окшойт. Түз чыкканда бул жерде мындай бир бөлмөсү, мынакей түштүк тараптан терезеси орнотулган. Бул жерде мындай балкон. Балконго чыксаңыздар, мынакей тоолор сонун болуп көрүнөт туугандар. Андан ары ушул эле бөлмөдөн бул тарапка кирсек ушундай бир чакан бөлмөсү. Бул жердеги дагы бир мындай бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз туугандар. Сиздерге азыр бул эшиктен кирип көргөздүм. Андан кийинки эшиктен кирсек, бул жер родительский спальня окшойт. Мынакей түндүк тараптан терезе. Бул жагында өзүнүн санузлу менен экен. Андан ары бул жер общий санузел окшойт. Ички тарабы. Бул жерде катарынан 2 эшик. Бул жерде ушундай 2 бөлмө жайгашкан туугандар. Түндүк тараптан терезелер орнотулган. Документи боюнча айтпадык окшойт, керектүү документи бар экен туугандар. Анан туугандар үйдүн арты тарабында да кошунага чейин бир аз аралык бар экен. Дагы эмне маалыматы баасы туугандар $232,000 сурап атыптыр. Эгер наличка акча болсо, бир аз содалашуу болот дейт. Мини торг болот экен. Эсинин номери 0508 06 06 90. 0508 06 06 90.
Анан туугандар жаңы жылга чейин рассрочка жол деле каралат экен. Ушул жаңы жылга чейин төлөсөңүз да болот экен. И машинеге алмашуу жолу дагы каралат туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.